ал жерде Сооронбай Жээнбеков кет, Садыр Жапаров президент бол деген талап болгон эмес. Ал жерде көпчүлүктүн талабы бир болгон. Өткөн шайлоо аябай начар болуп, кир болуп, бурмалоо менен бүтүп, жыйынтыктарга ишенбейбиз, ушуну жокко чыгаралы деген талап болчу. Болгон ошол эле. Анан эмнегедир кечинде кайсы бир топтолуп туруп эле баса калып баарына. Анан Садыр Жапаров президент болсун деген уран каяктан чыкты, мен түшүнбөйм. Ал жерде 12 партия катышкан, шайлоого катышкан, баягы шайлоого катышкан партия 12 партиянын өкүлдөрү топтолуп туруп, акылдашып туруп, бир гана мекенчил партия кошулган эмес. Демек ушул мекенчил партия Садыр Жапаровду төргө чыгарды. Ана Камчыбек Кыдыршаевич ачык айтты, мен досумду төргө отургузам деди. Болду. Неге досумду? Ал эмне тажрыйбасы барбы? Чоң дүйнөдөгү таанымал саясатчы, Кыргызстандагы саясатчы жок. Жөн отургузам, мен досум депчи. Буга таан бериш керек. Досуну аябай бийик көтөргөн, мындай досту мен көрө элекмин. Бирок ошондой эле достор бири-бирине камаган учурда эле кече жакында болгон. Ошону унутпаш керек да. Мен пикирим боюнча 3-4 айдын ичинде ушул Камчыбек менен Садыр Жапаровдун ортосуна тиреше чыгат. Себеби экөөнүн көз карашы башка. Экөөнүн жүрүш турушу башка. Алардын саясий карьерасында ар кандай кызыктуу кадамдар болчу эле. Бул эми саясатта эч качан достук түбөлүк болбойт. Саламатсызбы, Исхак мырза, студиябызга куш келдиңиз. Мына бүгүн өзүңүзгө маалым болгондой, биздин бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга ар кандай пикирлер айтылып, такыр эле жыйынтыгы чыкпай жатат. Эмнегедир мурдагы болгон революцияларда бир жума, бир айдын ичинде элдер бир нерсе калыптанып калгандай өңүттө болчу эле. Бул жолкусунда биз бир мыйзам талаасына кирип дейбизби, же болбосо бир элдиге бир тыңыраак баш көз болуп дейбизби, ошол нерсеге бара албай атабыз. Бул сиздин пикириңиз кандай? 3 жолу Кыргызстанда президент мажбур болуп кетирип, бийлик алмашкан болчу. Эми үчөө тең революция деп айтыш өтө кыйын, себеби революция болгондо түпкү тамыр менен алмашыш керек болчу. 3 окуя болгондо деле жыйынтыгында бийлик алмашуу болгон. Бирок айырмасы чоң болуп атат. Эгерде 2005-жылы Кыргызстандын бүткүл жерлерде толкунданып туруп аянтка келип, анан кийин Аскар Акаевич качкандан кийин Курманбек Салиевич Бакиевди Жогорку Кеңеш 3 курамы бекитип, жаңы шайланган, эски шайланган 2 палата бекитип туруп, анан ал президенттик милдетин аткаруучу болуп калган болчу. Мыйзам чегинде. Ал эми 2010-жылы бир топ саясатчылар 14 киши убактылуу өкмөт деп коебуз, алар толугу менен бийлик колуна алып, баардык мыйзамдар күчүн жоготот, токтотуп турат, конституция баары токтотуп туруп, биз өзүбүз референдум өткөрүп туруп, анан жаңы мыйзам талаага өтөбүз деген алар жоопкерчилик мойнуна алышкан болчу. Бул кечеги октябрда болгон окуяга бийлик алмашуу принципти таптакыр башка болду. Бул жерде кандай бир таанымалсыз күчтөр топтолуп туруп эле баса калып эле Садыр Жапаровду жана Камчыбек Ташиев өзү айтканда мен төргө отургуздум деп төргө отургузуп койду. Ал жерде элдин пикирини же ушул жерде митингге катышкандын пикирин эч ким сурап да койгон жок. Ошондуктан ал Садыр Жапаровду Жогорку Кеңеш толук курам менен бекитмейинче ал мыйзамсыз болгон да. Бирок парламент аны бекиткенден кийин биз баарыбыз тең мыйзам талаага түштүк, мындан ары мыйзам менен, конституция менен иштейбиз деген убаданы Садыр Жапаров бир топ жолу айтты, анан депутаттар айтылган болчу. Бирок эмнегедир бир аздан кийин биз мыйзам талаадан кайра чыгып кетип баратабыз. Биз деген бул бийликте турган жетекчилерди айтып коеюн. Өздөрүнүн кызыкчылыгын жеке баалап, өздөрүнүн келечегини ойлонуп туруп, жалпы элден сурап да коюшкан жок да. Анда мыйзам талаа дебей эле, мен толугу менен бийликти колума алдым, мындан ары өзүм каалагандай бийлейм деп койсо, анда эртеңки күндө жоопкерчилик тартканда мүмкүнчүлүк болот эле. Азыр болсо биз бир жагынан конституция боюнча ар бир жарандан талап кылып атабыз, мыйзамды бузба, тигини кылба деп. Ошол эле мезгилде президент милдет аткаруучусу жана депутаттар одоно түрдө мыйзамды бузуп атышат. Жөнөкөй мыйзам менен конституциялык нормаларды жокко чыгарып атат. Бул тагыраак айтып кетесизби, кимдер мисалы үчүн өз кылып? Мисалы үчүн аны айтканда мына акыркы кабыл алынган мыйзамды айтып атабыз, жана Садыр Акылбек Жапаров жана башка топтор сунушталган мыйзам 3 окууда бир күндө 1 саатта өткөрүп туруп, анан президент кол коюп, жана шайлоо токтотулуп турсун, референдум өтсүн, конституциялык реформа өтсүн, андан кийин шайлоо болсун деп. Бул таптакыр эч кандай мыйзамга, конституцияга дал келбейт. Саясий абал деген мен саясий абал ордуна түштү да, биз мыйзам талаага түштүк. Жогорку Кеңеш бар. Ошол шайлоонун жылып туруусуна кимдер кызыктар деп ойлойсуз? Кызыктырган көрүнүп турат да.
ушул акыркы шайлоодо кандай босогосу бийик болбосо деле өтпөгөн партиялар бар. Бир Борок партия, Ата Мекен партия жана башка партиялар 60 миңден аша албады. Демек алар уткузду деп койсок болот. Эми ошолордун өкүлдөрү, фракциялары жогорку кеңеште отуруп туруп бизге бир аз жанагындай тайм-аут керек болуп атат депчи. Анан Садыр Жапаровдун командасы менен жогорку кеңештин командасынын кызыкчылыктары биригип кетти да. Келгиле 3-4 айга өзүбүздүн мөөнөтүбүздү узартып коелу. Ошол 3-4 айда ар кандай кыймылдарды кылып туруп, каражат таап туруп, команда түзүп даярданып шайлоого барабыз деп атат. Максат көрүнүп турат да. Ошондуктан бул жерде жеке 20-30 адамдын кызыкчылыгы жалпы элдин кызыкчылыгынан өйдө болуп кетти да. Мына 2 күндөн бери социалдык тармактарда жана коомчулуктун арасында Адахан Мадумаровдун пикири абдан кызуу талкуу жүрүп жатат. Ал киши менен бир топ пикир келишкен дагы тараптар бүгүнкү күндө байкалып жатат. Ал киши бир кезде ошол Роза Исаковна Отунбаеванын дагы бийлигин тааныбайм, анын президенттик бүгүн иштеп жаткан, элди башкарып жаткан ордун мен тааныбайм деген өз пикирин айтты эле. Бүгүнкү күндө ошол Садыр Жапаровдун дагы легитимдүү президент экендигин тааныбайм деп өз пикирин айтып атат. Буга сиздин пикириңиз кандай? Эми Адахан Мадумаров саясатчы, белгилүү саясатчы, анын өзүнүн пикири бар. Тааныйм, тааныбайм деген бул мындай жеке көз карашы да. Ал эми кандай болсо деле жогорку кеңеш 60-тан ашык добуш менен бекиткенден кийин ал премьер-министр болду. Бирок тип тирүү турган төрага болгон учурда ал президент милдетин аткара албайт. Эгерде төраганын мүмкүнчүлүгү жок болгондо ошондо премьер-министр аткарат. Ал Канатбек Исаев менин оюмча аман эсен, ден соолугу бекем эле. Мен жок, мен аткаргым келбейт деген андай норма жок Конституцияда. Демек президенттин милдетин парламенттин төрагасы аткарыш керек, ал милдеттүү. Жок, мен кызматымды тапшырам десе бир жөн. Мен төрага болуп турам, жанагы охрана менен жүрөм, машина мигалка менен жүрөм, дачада жашайм, айлыкты бийгире алам, Кыргызстандын парламенттин башчы болом, бирок милдетин аткарбайм деген андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Туура, Конституция жазылган эмес. Бирок ал жерде эгер мүмкүнчүлүгү жок болсо деп айтылат. Ал менин түшүнүгүм боюнча ооруп калса, башка себепке байланыштуу болсо анда мейли. Ошондуктан Адахан Мадумаров айткан сөзүндө чоң негизи бар. Садыр Жапаровду ушу тарапташтары бийликке алып барабыз деп, сөзсүз сен президент болосуң деп, аябай оор жүктү мойнуна жүктөп коюшту. Бул жерде кынтыксыз эмес кадам. Бир топ суроолор бар да. Мисалы үчүн, эми мен түшүнүп турам, канча юрист болсо ошончо пикир деген бекер сөз эмес. Бирок бакыйып туруп, Конституция кара менен акта жазылганды каалагандай чечмелеген жигиттерибиз көбөйүп кетти да бизде. Ошондуктан ал Мадумаров тааныбайм дегендин пикирине мен кандай түшүнөм, туура эле түшүнөм. Бирок мамлекет мыйзам талаага түшкөндөн кийин биз алдын жылышыбыз керек. Мыйзамдын чегинде. Анан жанагындай кечегидек адамдар бул таптакыр эч кандай юридикалык нормаларга дал келбейт. Экинчиден, мына Садыр Жапаров эми жаш саясатчы, кандай болсо да тажрыйбасы жок, юридикалык практикасы жок. Мен амнистия кылып атам, түрмөлөрдө бошотом деген мунапысты жарыялап атат да. Бирок мыйзам боюнча мунапысты жогорку кеңеш мыйзам менен кабыл алыш керек. Мен кисимге тапшырма бердим, анча-мынча майда чүйдө кылмыштарды бошоткула деп, андай укугу жок анда. Мына ошол революциядан кийин элдер бир чоң үмүт артып, биз мындан ары чындык менен жашайбыз, баары элдик болот деген ишенимге кирди эле. Бирок бүгүн элдер ошол күткөн кишилерден өздөрүнүн талаптары аткарылбагандай бир өздөрүнүн бүдөмүк ойдо калып калды. Мунун бир себеби, мисалы үчүн Текебаев Өмүрөк Черкешев ошол Конституциянын ар бир маңызын абдан жакшы түшүнгөн киши, мыйзамды жакшы түшүнгөн киши. Ага карабастан, ал киши деле ошол өзүнүн мыйзамын, Конституцияны коргогон жерлерин байкабай атабыз. Ал киши деле мыйзам талаасынан чыгып аткандай, бир күн бирди сүйлөп, экинчи күнү башканы сүйлөп жатат. Эми Өмүрбек Черкешевдин тагдыры кызыктап атат да. 10 жыл мурда ошол Конституциянын атасы деп коюп атабыз да. Биз деле конституциялык кеңеш менин мүчөсү болгонмун. Мен ушул талкуулаганда, чырылдаганда катышканмын. Анан бир аз убакыттан кийин мени камакка отургузганда вакытлуу өкмөт. Жыйынтыктоо Конституциянын вариантыны Өмүрбек Черкешев мага камакка алып келген болчу, СИЗОго. Ушул жерге кол коюп бересиңби? Бул тарыхый окуя болот депчи. Мен ошол жерде кол коюп бергем. Себеби мен ошондо 10 жыл мурда чын эле бизде партиялык парламент болсо, коом бир аз ачуу тарап кетти, бир аз мындай алдын жылабыз деген ишеним болчу эле. Бирок 5 жылдан кийин, анан 10 жылдан кийин мен түпкү тамыры менин оюмду алмаштырып койдум. Мен ойлоп атам, биз адашып кеттик, шашып кеттик. Биз партиялык парламентке даяр эмеспиз.
Ошондуктан бүгүн анан ошондон бери Өмүрбек Чиркешев бийикте болуп, анан камакта да отуруп чыкты, досу камап коюп, анан азыр кийинки президент аны же ары эмес, же бери эмес, сотту каратпай, карматып, чубалдырып, шайлоого да катыштырбай койду да. Ошондуктан ал өзү төмөндү көрүп туруп, ысык суукту көрүп туруп, мына азыр менин байкоом боюнча жеке өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп калды да. Ал жана Конституцияны чечмелеп бер деп эч ким сураган жок. Андан сурап сиз түшүндүрмө берип коесузбу, кандай түшүнүш керек муну деп. Ал болсо өзүнө ылайыктуу жакка чечип атат да. Мисалы үчүн Конституцияда 70-биринде так жазылган. Жогорку кеңеш 120 кишиден турган жогорку кеңеш 5 жылга шайланат болду. Кийинки беренесинде жазып атат, жогорку кеңештин ишмердүүлүгү жаңы жогорку кеңеш ишине киргенде жоготулат депчи. Бул эми мына мүмкүнчүлүк берет экен деп атпайбы? Ал туура эмес. Эгерде 20 күн, 15 күн ушундай вакыт болуп калса, жана шайлоо дал келбесе, ошол гана учурда жогорку кеңеш ушундай болуп калышы мүмкүн. 15-20 күнгө баягы шайлоо процесстери аркында повторный шайлоо болуп калса, ошондо эски жогорку кеңеш иштеп турат деген сөз. Демек ал 6 ай же 5 айга узартабыз деген эч кандай укук жок. Мен шайлоочу катары 5 жыл мурда ушул курамына добуш бердим. Мен 5 жылдан 1 күн ашчы бул иштебесин, мен аларга айлык төлөгүм келбей атат. Алардын каражатына жүрүш-турушуну кармагым келбей атат. Мен ишенбейм бул парламентке. Демек кетиш керек. Булар болсо мыйзам менен баары токтотулуп турсун. Эми Конституцияны токтото албайт эч ким. 80 менен токтото албайт. Анын үчүн элдин пикири болуш керек. Же бийликти алгыла чыганда. Баарын жокко чыгаргыла. Анан ошондуктан Өмүрбек Чиркешев мен ойлоп атам, аябай чоң адашып атат азыр. Жеке кызыкчылыгын ойлоп туруп, өзүнүн кылмыш ишине же токтотпойт. Мына азыр бийлик келди, жактабайт, же соттобойт. Ал соттор жокко чыгарылып, кайра кароого жөнөтүлдү да. Анан аны баягы күрчөккө илип коюп, досу Атамбаев, Сооронбай Жээнбековге өткөрүп берип, ал күрчөктөн түшө албай калды да. Бүгүн азыр саясаттан бир аз четтеп кетип, мына түшүнүп туруп, мына мөөнөтү бүттү деп депутат болуп, азыр улантканы бул мындай акыл эске дал келбейт да. Бул жөнөкөй калкка деле түшүнүктүү болуп турат. Менимче мыйзамда эгерде революция болуп кетсе, парламент андан ары улантып иштей берет деген нерсе жазылбаса керек. А булар бир башкача өңүттө муну мыйзам талаасына алып кирип. Мен бир нерсе түшүндүрүп берейин. 5 октябрда Борбордук аянтта топтолгон жалпы элдин талабы бир болчу. Ал жерде Сооронбай Жээнбеков кет, Садыр Жапаров президент бол деген талап болгон эмес. Ал жерде көпчүлүктүн талабы бир болгон. Өткөн шайлоо аябай начар болуп, кир болуп, бурмалоо менен бүтүп, жыйынтыктарга ишенбейбиз, ошону жокко чыгаргыла деген талап болчу. Болгон ошол эле. Анан эмнегедир кечинде кайсы бир топтолуп туруп эле баса калып баарына. Анан Садыр Жапаров президент болсун деген уран каяктан чыкты, мен түшүнбөйм. Ал жерде 12 партия катышкан, шайлоого катышкан, баягы шайлоого катышкан партия, 12 партиянын өкүлдөрү топтолуп туруп, акылдашып туруп, бир гана мекенчил партия кошулган эмес. Демек ушул мекенчил партия Садыр Жапаровду төргө чыгарды. Аны Камчыбек Кыдыршаевич ачык айтты. Мен досумду төргө отургузам деди. Болду. Неге досумду? Ал эмне тажрыйбасы барбы? Чоң дүйнөдөгү таанымал саясатчы, Кыргызстандагы саясатчы жок. Жөн отургузам, мен досум депчи. Буга таан бериш керек. Досуну аябай бийик көтөргөн, мындай досту мен көрө элекмин. Бирок ошондой эле достор бири-бирине камаган учурда эле кече жакында болгон. Ошону унутпаш керек да. Мен пикирим боюнча 3-4 айдын ичинде ушул Камчыбек менен Садыр Жапаровдун ортосуна тиреше чыгат. Себеби экөөнүн көз карашы башка. Экөөнүн жүрүш турушу башка. Алардын саясий карьерасында ар кандай кызыктуу кадамдар болчу эле. Бул эми саясатта эч качан достук түбөлүк болбойт. Бул тажрыйба ушун тарых ушуну көрсөтөт. Ошондуктан ушул урандарды алып туруп бир гана нерсе керек болчу. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайрадан шайлоо дайындаш керек болчу. Ал эми жанагы босогосун төмөндөтүү боюнча мен эки кол менен колдойм. Мен май айында берген сунушумду мына азыр депутаттар карап туруп 3%га түшүрөлү деген биринчи окууда кабыл алды. Айдан ошондой эле колдоп койбойсуңарбы? Мен дегендер ошондой эле колдоп койбойсуңарбы? Ошондо 100 000 болсо 3-4 партия кошулуп кетмек да. Ошондой кадамдарды кээде ойлоп каласың да. Ошондо алар президент Жээнбеков бизди мажбурлады деп айтышкан мага. Сыртка чыкканда. А бүгүн ким мажбурлап атат силерди? ИО президент Садыр Жапаров болуп атат. Анда ошондой парламент өмүр бою ушул кыйналган парламент боло береби?
Ошондуктан көптөгөн суроолор атат, эл түшүнбөй калды. Ачык айткандачы, бизге партиялык парламент керекпи, же бир мандаттуу? Эл көбүрөөк бир мандаттуу округ болсун деп атат. Бул мен деле туура деп таап атам. Бирок эгер биз майда округдарга бөлүп койсок, анда бир да аял шайланбайт, бир да жаш шайланбайт. Бир да жана майыптардын бирөөсү өкүл шайланбайт. Себеби бул түзмө-түз элге бергенде, мен өзүм жакынкы тарых 20 жылдык тарыхын алсам, бир да аял зат түзмө-түз шайланган эмес. Бул табигат ушундай да. Ал эми жаштардан да шайланган эмес. Анан үчүнчүдөн эң коркунучтуу бир мандаттуу округдун жаман жери бар да. Ошол жерде эгер майда округ болсо, ал дош сатып алыш оңой болот да. Эгерде анда биз ошого барышыбыз керек, албетте барышыбыз керек. Ошондо балким биз округдарды 60-100 миң кылып койсок, анда бир аз калыстык болот да. Демек бул өз жолу менен барыш керек деген сөз да. Биз парламенттик шайлоону мына 20-декабрда өткөрүп туруп, босогосун түшүрсөк түшүрөлү, 3% болсо 3% болсун, 1% болсо 1% болсун. Бирок 1% болсо анда райондук партиялар болуп калат да. Мен ойлоп атам, эң ортоңку ушу 5% болгондо, 100 миң дош болгондо, бир аз биз жана регионалдык коркунучтан алыс болот элекпиз да. Ошондуктан мен ойлоп атам, анда эгер 3% кылсак, анда биз регионалдык квотаны көтөрүшүбүз керек да. Босогосунчу. Ошондо республикалык партия болот. Анан бир райондун партиясы болуп туруп, парламенттин бир бөлүгүн ээлеп атса, бул анда бүткүл элдин өкүлү болбой калат да. Биздин ушул акыркы сурообуз мына бүгүнкү күндө абдан кызып талкууланып жатат. Кечээ биздин жаңы шайланган ички иштер министри Руслан Казакбаевдин Москвага барышы, ал жерде деген биздин журналист ага кыргыз тилинде суроо берсе, Россиянын ички иштер министри Лавровго ал нерсе жакпай калып, хозяин үйдүн ээсин сыйлоо менен мамиле жасагыла деген сыяктуу, же болбосо төрдүн ээсин сыйлагыла деген мамиле сыяктуу кылып, бир аз одоно мамиле жасап койду. Негизи эле ушул революция болгондон бери биздин мамлекетти тышкы өлкөлөр, кошуна өлкөлөр бир аз сыйдан кетип калган сыяктуу. Бир аз эмес эле? Бир топ эле болуп атат. Сыйдан кетип калган мамиле кылып атат. Анткени биз өзүбүз эле кыргызда жакшы сөз бар. Үй албай кошуна ал, кошуна менен абдан ынтымак болуш керек. Анткени биздин ошо жашоо шартыбыз кошунадан көп. Бул жерде бөйрөктөн шыйрак чыгарбаш керек. Айрым бизде ура патриоттор, мына Лавровду кечирим суратышыбыз керек, ушундай элибизге, аброюбузга шек келтирди. Ал кыргыз элин деп айткан жок да. Ал жеке Руслан Казакбаевге кайрылды. Сен ушул жерде келип туруп, менен сүйлөшүм кылып атсаң, жалпы тилибиз орус тилде болсо, мен суранат элем, мында улантпачы мындай практиканы деген маанинде. Бул баягыда тарбия маанинде айтылган. Бул эч кандай мамлекетке же мага шек келтирген жок. Мен аны кабыл албай атам. Чын эле ал Россияга барып туруп, Россияда сүйлөшүп туруп, мамиле талкуулап туруп, анан пресс-конференция болгондо жалпы тили орус тили болот да. Анан эгерде ошол жерде Лавровдун кулагына баягындай переводчик тыгып коюп кыргызча которуп турса, ал андай айтпайт эле да. Анан ойлоп көрсөңүз, үйдүн ээси туруп, анын көзүнчө кыргызча, англисча, татарча сүйлөшүп туруп алса, бир аз мындай кызыктуу акыбал болуп калат. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде көңүл бурбаш керек. Бул турган иш, бул жеке Русланга мындай сын пикир деп кабыл алыш керек. Жеке. Эгерде ошол заматта эле Руслан Казакбаев которуп койсо, башында эле, анан көп узак сүйлөбөй турса, эчтеке болбойт эле. Лавров бул аябай чоң дипломат, чоң тажрыйбалуу. Муну Россиянын мамилеси деп карабаш керек. Бул жеке Лавровдун, жеке өзүнүн коллега министрин айткан сын пикир деп кабыл алыш керек да. Аны Руслан менин оюмча туура эле кабыл алып, бир аз алаксып кеткен болчу. Бул эч кандай проблема жок. Бирок сиз айткан сурооңузда башка мааниси бар. Чын эле бизде момундай кечээ эле жакында Россиянын өкүлү келип туруп, Козак келип туруп, отуруп сүйлөшүп, Жээнбеков, Жапаров ташып сүйлөшкөндө бир келгиле ынтымак менен чечкилечи балдар. Пожалуйста, тураныч деп, ынтымак менен чечебиз деп жарыялаган болчу. Ал кеткенден кийин эле тескери болуп кетти. Бул бир. Экинчиден, эгерде биздин мамлекетибизде кандай бир мыйзамсыз жолдор болуп атса, эми Россияда деле, Казакстанда деле юристтер бардыр. Алар деле карап турат. Эгерде ушундай кадам болсо, анда бул мамлекеттин келечеги кандай болот экен? Анан биз союзник болгондуктан, бир коомдо болгондуктан, алардын тагдыры биз үчүн өтө маанилүү деп алар деле пикирин айтып атат да. Биз толкунданып атабыз, бул эмне болуп атат кыргыздарда? Тезирээк бир укук талаага түшпөйсүңөр деген маанинде оюн айтып атат. Анан эми биз төшүбүздү уруп туруп, биз көз карандысыз эч кимге баш ийбейбиз, каяктагы бир орус казактарга кантип баш ийбиз деген ура менен жүрсөк, анда бул башка жол, башка
келечек жакшылык алып барбайт. Эң жаман нерсе бизде 1,5 миллиондон 1 миллионго чейин биздин жарандарыбыз Кытайда эмес, Америкада эмес, Россияда иштеп атат. Демек эртең биз ушундай терс мамиле кылсак, Россия айла жоктон ушул жигиттерибизди, кыздарыбызды кетиргенге мажбур болот. Анан алар келгенден кийин мен ойлоп атам да Текебаевка деле, Жапаровка деле, Масалиевке да Мадумаровка орун калбайт да. Алар баарын талкалап кетет. Ошондуктан бул нерсени биз мындай өтө кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек да, болбосо чоң коркунуч болот да. Бул революция эмес, монда вакханалия болуп калат да. Мен түшүнүп турам. Азыр эки топтун кызыкчылыгы биригип кетти. Токтотуш керек, андайга барбаш керек. Жокко чыгарыш керек. Мисалы үчүн азыр бир топ юристтер даярданып атат, Конституциялык палатага кайрылуу жасайбыз деп. Ушул кабыл алган мыйзам Конституцияга дал келбейт деп. Эгерде Конституциялык палатанын эрки жетсе, алар туура чечим чыгарыш керек да. Эгер алар деле чуркап барып, садыравам эмне деп сүйлөсө, анда мамлекетибиз туңгуякка андан бетер батып кетет. Кептелип калат, Маегиңизге чоң рахмат, Исак мырза. Мына бүгүнкү күндө өзүңүз күбө болгондой социалдык тармакта биздин көп коомчулук отурат. Ал жерде сизде болуп калыс оюн айтып, же болбосо жаңы бийликке жагалданып, же болбосо эски бийликке жагалданып аларды мактабастан, ортодо эл тарап болуп калыс оюн айткан адамдар абдан аз. Алардын арасында сиз да барсыз. Мындан ары да келип биздин студияга, биздин көрүүчүлөр менен чогуу маектешип туруңуз. Дагы бир жолу рахмат сизге.